Америкалык 34 жаштагы Натан Хрдлика аттуу жигиттин бою 1,37 метр. Ал эми 2 саны жок төрөлгөн дүйнөдөгү 25 кишинин бири. Анын тизелери дароо эле жамбаш сөөктөрүнө уланып кеткен. Учурда 34 жаштагы Натан Хрдлика өзүнөн 30 сантиметрге узун болгон жана 15 жашка кичүү Челси Стюарт менен бактылуу экендигин чет элдик маалымат булактарына билдирген. Алар интернет аркылуу таанышкан. Биринчи жолу жолугушканда бойлору көп маселе келип чыгарат деп ойлошкон. Бирок убакыт өткөн сайын бул абал алар үчүн маселе эмес экенин түшүнүшкөн. Кыз жигиттин айтымында алар экөө көчөдө жетелешип баратканда көпчүлүктү көңүлүн бурат. Бирок аларды көргөн адамдар баары алардын ортосунда чыныгы сүйүү бар экенине ишенишет. Мен Челси менен бактылуумун. Ал менен чогуу болсом бардык ооруларым унутулат. Мендей адамдар дүйнөдө 25 эле. Бул мени өзүмдү уникалдуу сезүүгө түртөт. Мен буттарымды учу менен басам. Андыктан көп бассам жан кейитип оорутат. Көчөгө чыксам көпчүлүк адамдар тымыркап карашып, ар кандай суроолорго жаабырышат. Ошондуктан сыртка көп деле чыккым келбейт, деген Натан. Ал эми Челси Натандын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам экендигин көп деле сезбей тургандыгын айткан. Биз интернет аркылуу таанышканда дароо эле тил табышып кеттик. Бирок биринчи жолу жолугушканда анын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр болот деп ойлогом. Буга чейин бою өзүмдөн кыска болгон жигиттер менен жолугушкан эмесмин. Бирок биз бардык маселени ортого салып сүйлөшүп алгандан кийин мен Натанды кандай болсо ошондой кабыл алууга көндүм. Албетте биздин мамилени жөнгө салууга күч, убакыт кетти, бирок биз анын баарын артта калтырып, азыр бактылуубуз, деген Челси. Ошондой эле Челси алыс жактарга эс алууга барганды жактырат, бирок Натан алыс жактарга баса албастыгын айтып, эс алууга достору менен өзү кетээрин кошумчалаган. Ошол эле учурда Натан ашыгын камкордугуна ыраазычылык билдирген. Челси абдан камкор. Мен өзүмдү башкача сезип калганда ал оорубай калышым үчүн ар кандай аракеттерди көрсөтөт. Айрым учурларда жылмайып койгондо же болбосо бир стакан суу алып келгенде менин абалым жеңилдейт. Жан дүйнөмө жылуулук тартуулайт, деген Натан. Мен Кылмек Эрдебулетов бүгүнкү видеомдо сиздерге Натан менен Челсинин сүйүүсү тууралуу сүйлөп бердим. Видео жакса лайк басыңыздар, өзүңүздүн оюңуздар менен бөлүшүп комментарий жазсаңыздар болот. Каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.